Өлкөдөгү эпид кырдаалды эске алып, жергиликтүү бийликтердин уруксаты менен өлкөдө бала бакчаларды ачуу пландалууда. Бүгүнкү күндө Баткен облусу боюнча жалпы 44 бала бакча онлайн түрүндө, ал эми 115 бала бакча реалдуу режимде иштеп жатат. Эгерде талаптарга жооп берген балдар бакчалар болсо, өз ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө уруксат берилет. Баткен районунда 44 бала бакча болсо, ошонун бардыгы онлайн режимде иштеп жатат. Баткен шаарында 4 мамлекеттик, 5 частный, ошол 5 частный реалдуу режимде иштейт, ал эми 4 онлайн режимде. Кадамжай районунда 23 бала бакча иштеп атат реалдуу режимде. Ошонун 21 мамлекеттик, 2 частный болуп эсептелет. Ал эми Кызылкая шаарында 4 бала бакча иштеп атат, 4 тең менчик бала бакчалар, 14 мамлекеттик бар, бул 18 бала бакча 18 январдан баштап иштей баштайт, өз ишин улантат. Ал эми Лейлек районунда 52 мамлекеттик, 10 частный бала бакча бар. Ошол 62 тең реалдуу режимде 3-чейректен баштап иштейт. Сүлүктүү шаарында 7 мамлекеттик бала бакча бар. Булар дагы реалдуу режимде иштейт. Баткен шаарында жайгашкан Өрүкзар балдар бакчасы балдарды реалдуу режимде тарбиялоого даярдык көрүүдө. Эгерде балдар бакчаны ачууга уруксат берилсе, биринчи кезекте мамлекеттик кызматта иштеген кызматкерлердин балдарын кабыл алууга өтүшөт. Учурда жаш жеткинчектердин саламаттыгына кам көрүү максатында атайын илдеттен сактоочу каражаттарды даярдаган. Садик ачылып калса, антисептиктарым бар, полный группаларга жетет, термометрлар бар, хлорка, сухая хлоркам бар, оны разводить этип для обработки. Потом хлорка в таблетках бар для мытья посуды, шуларга бардыгына бар, маскалар жетет. Мына bir группага, например, 20 баланы алсак, расстояние между ними где-то 1,5 метра сделаем. 1,5 метра, чтобы они сидели не отырганга, жатканга кроваттар жетет на каждого ребенка. То, по-моему, жакшы эле болсо керек дейм. Пандемия башталгандан тарта бардык балдар бакчалары онлайн режимге өткөн болчу. Окуу учурунда балдар шарттардын жоктугунан сабактарга катышуусу төмөндөгөн. Бир тайпада 50-гө чукул балдар тарбияланган болсо, алардын ичинен кайтарым байланышка 15-ке чукул бала гана катышып келет. Бир жагынан онлайнда шарты болот экен, шарты болбой калат экен балдардын. Анан ата-энелердин аракети абдан жакшы. Онлайн сабак өткөнүбүздө балдарга жардам берүү аркылуу бизге кайтарым байланышта чыгып туруп атышат. Биз такай сабактарды калтырбай, көрсөтмө курал менен Өрүкзар балдар бакчасына келип, сабагыбызды өз убагында өтүп турабыз. Сабакка түшүндүргөн мезгилдерде интернет тоскоолдук болот экен, анан мектеп окуучулары бар, садик окуучулары бар, ата-энелерге кыйынчылык туудурат экен, сабактарını даярдап, кайтарым байланышта тапшырмаларды жөнөтүү үчүн аларга да кыйынчылык туулат экен. Белгилей кетсек, окуучулардын кышкы каникулунан кийин билим берүү мекемелерин ачуу пландалганына байланыштуу ыйгарым укуктуу өкүл Жаныбек Жалалов билим берүү мекемелерин даярдоо, санитардык талаптарды сактоо жана дем алыш күндөрү дезинфекция жумуштарын жүргүзүп туруу, окуучулар менен ата-энелер арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, жылуулук менен камсыздоо боюнча тийиштүү жетекчилерге тапшырмаларды берген. Нурзат Кабылжан кызы, Бекжан Ишенбай уулу, Алтын бешик жаңылыктары.